Кудайдын чакырыгы 31 октябрь. Киши өлтүрбө. Кудай Муса аркылуу калтырган 10 осуяттын бири. Чыгуу китебинде жана мыйзам кайталоо китептеринде жазылган. Киши өлтүрбө. Адамдын өмүрүн кыюуга болбойт. Биринчи окуганда бул өтө оңой аткарыла турган осуят. Биз киши өлтүргөн жокпуз да, баары жакшы дейбиз биз. Бирок Библиядагы бул осуят тереңирээк мааниде берилген. Бул жерде денелик жактан адам өлтүрүү жөнүндө гана айтылган жок. Иса бул осуят тууралуу мындай дейт: байыркы мезгилде жашагандарга киши өлтүрбө. Ким киши өлтүрсө, ал жазага тартылат деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын: бир тууганына жөнү жок ачууланган ар бир адам жоопко тартылат. Демек, киши өлтүрүү жүрөктөн башталат. Жек көрүү, ачуулануу. Кудай сырткы гана эмес, ички жан дүйнөнүн тазалыгын каалайт. Жүрөктөрүбүз ачуудан, каардан, жек көрүүдөн, ач көздүктөн бош болсо экен. Өмүр бул Кудайдын белеги. Ал гана өмүрдү бергенге жана кайра алып койгонго бийлиги бар. Ар бир адам Кудайдын бейнесинде жаратылган. Ошондуктан адамдын өмүрү бул Кудайдан башкалар үчүн кол тийгис нерсе. Анан Кудай жүрөгүңдө да адам өлтүрбө деп жатса, денелик жактан адамдын өмүрүн кыйгыдай мен киммин? Киши өлтүрбө деген осуят бизди башка адамдардын өмүрүн баалап, сыйлаганга, кечиргенге, сүйгөнгө үйрөтөт.